Ata erkin жатқан елімден күнеміне болу деп. Кыргыз улуттук Манас театрында салттуу музыка күнүнүн 20 жылдыгына арналган иш-чаралардын алкагында өткөн айтуучулук жана улуттук аспаптардын кароосунагы жыйынтыкталды. Анын максаты ааламдашуу доорунда ооз эки салттагы профессионалдык музыкалык искусствону сактоо, өнүктүрүү жана жайылтуу. Жыйырма жылдан бери мен ушул салттуу музыка иш-чараларына катышып келе жатам. Буга чейин конкурстар мынчалык татаал болгон эмес. Мисалы, үйлөмө аспаптарды же болбосо салтка сейрек кездешүүчү аспаптарды чоор, сыбызгы, ооз комуз, чопочор, жетиген баарын бир багыт кылып салчу дагы, анан кийин башайланып калчу. Аянбай туруп абдан татаал программаларды бердик. Татаал программаларды 1-2 күн болсо алар жаттап коюшу оңой, бирок бул жерде билеттик система болду. Мисалы үчүн кылгыякта мурда кийин ойнолбогон татаал күйлөрдү биз нотасын түшүрүп записин чыгарганбыз, китеби турат. Ошого таянып туруп биз 10 күнү билет менен киргиздик. Бул абдан татаал албетте. Комуз дагы ошондой. Жана ошондой эле чоордо сейрек кездешүүчү аспаптар. Ооз комуздун да абдан татаал күйлөрү бар. Булардын баардыгын ошо билетке киргиздик. Анан дараметибизди байкадык. Чындыгында абдан катуу аракет кылышыптыр. Анан баягы татаалдыгына байланыштуу бул жолу катышуучулар аз болду. Аз, бирок эми арасында абдан мыкты келечеги кең музыканттар бар экен. Биз аныктадык. Мунун баары эмне керек? Мунун баары биздин маданиятыбыздын өнүп өсүшүнө керек. Акыры келип биздин ушул эгемендигибиздин сакталышы үчүн, эл болуп жогорку деңгээлге жетишип, алдыңкы элдердин катарына кошулушубуз үчүн. Салттуу музыка күнүнүн аркасы менен, салттуу музыка жумалыгын өткөрүүнүн аркасы менен эмнеге жетиштик? Бул биринчи кезекте бул Жогорку Кеңештин 2013-жылкы чыккан токтому. Ушул токтом негизинде улуттук музыкабызга көңүл бурулуп, жогорку деңгээлде муну айыл аймактарда, региондордо, мектептерде, республиканын булуң бурчунда улуттук майрам катары белгилөөгө жетиштик деп айтсам болот. Ал эми 2019-жылы ушул салттуу музыка күнүнүн 15-жылдыгында биз 9-сентябрь комуз күнүн демилгелеп, ошол кезде фонддун директору Азамат Болгонбаев болгон, фонддун негиздөөчүсү Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Роза Аманова ушул эки кишинин аракети менен Кыргыз Республикасындагы ассамблеянын ошол кездеги жетекчиси Зухра Хаджы Махмудовнанын колдоосу менен комуз күнү дагы президенттин указы чыгып улуттук майрамга айланды. Ооз эки салттагы профессионалдык аваздык аспапчылык багытындагы элдик жана автордук чыгармаларды аткаруу боюнча дастан, комуз, ооз комуз, жетиген, чоор, чопочор, кылгыяк, айтор өнөр ээлеринин мыкты чеберлерин аныктаган сынакта дастанчылардан Эсеналиева Жаңынур баш байгеге ээ болуп 60 000 сом менен сыйланды. Негизи конкурс 3 турдан өттү. 3-чү тур 2 айлампа менен өттү. 3-чү турда 2 айлампа тең билет менен болду да. Билет менен кайсы чыгарма келип калса, ошону аткарышың керек. Ошол даярдыктар жакшы болду. Буюрса конкурс мыкты деңгээлде өттү деп ойлойм. Биринчи айлампасында Жанышпай иш дастанын аткардым. Экинчи айлампасында Аксакмыл менен Кулмырза дастаны келди. Ошентип ар бир чебердин өнөрүнө таандык байгелер энчиленди. Ал эми кылгыяк боюнча Жибек Мадамбекова биринчи орунга чыгып, 40 000 сом алса, комуз чертүү боюнча Талант Абдымаликов биринчи орунга чыкты. Мен башында катышканда бул местага эмес, жөн эле кызыктыруучуга жетсем чоң кепте мындай мен үчүн чоң жетишкендик болмок. Анткени бул жерде билет менен тартып алуу деген жоба бар. Ал жерде билбей калган күн түш келип калса, уже ыргый бересиң да конкурстан. Ошого мен башында жөн эле кызыктыруучу болсом дагы деп мындай өзүмчө жетсем жакшы болот деген. Кудайга шүгүр, азыр биринчи орунду алып отурабыз. Чоорчулар, ооз комузчулар, баягы көп көңүлгө алынбай калган багыттар бар да. Ошолордун баардыгына стимул болду өзгөчө жаштарга. Дастанчылар дагы жанданды. Мурун 1-2 эле дастанды билсе, азыр кеминде 10 дастанды жатка биле турган жаштар пайда болуп келатат буюрса. Ошонун баардыгы ушул салттуу музыка жумалылыгынын
алкагында өткөн конкурстар аларга да себеп болууда деп айтсак болот. Жана ошондой көптөгөн бизден кароо сынактар жылда байып өтүп келатат.